Салам, менин атым Саламат. Биринчи мен сиздерге өзүмдүн чоң атам тууралуу айтып берейин. Эл арасы начарчылык келте басып турганда чоң атам помещиктин жардамчысы болуп иштеп калат. Помещик жакшы буудайдан бадырак жасатып жегенди жакшы көрчү экен. Эл арасында буудай айдагандар аз болгондуктан помещик жаман акыбалда жүрөт. Бир күнү чоң атама жакшы буудай таап бер деп суранат. Арга жок чоң атам эл арасын кыдырып жөнөп, эч нерсе таппайт. Бардык жерде эле күйүп кеткен же бүрүшүп калган болот. Эмне кылар аргасын таппай келе жатып, талаанын четиндеги буудайдын кичине алып, бадырак кууруп берет. Помещикке аябай жагып, дагы алып келүүгө буйрат. Чоң атам дыйкандарга сүйлөшкөнү барып, өзлөрүнүн занын чылап алып сугарып жатканын көрөт. Болгон чындыкты помещикке айтып берет. Помещик каарданып, чоң атамды дарга асууга өкүм кылат. Бирок бир аздан кийин жумшарып, бадырак курардын астында жакшылап жуудуң беле деп сурайт. Албетте деген жоопту уккандан кийин өкүмүн бузат. Убакыттын өтүшү менен чоң атам буудайдын жакшы сортун өстүрүүнү үйрөнүп, бат эле буттан туруп байып, таанымал боло баштайт. Бирок бул бакыт көп убакытка чейин созулбайт. Досу эле чоң атамды айыпка жыктырып, бардык дүйнөсүнөн кол жуудурат. Ошондон кийин биздин тукум кыйналып жашап баштайт. Менин кичинекей кезимде да жетишпегендиктер көп болгон. Убакыт өтүп эми гана жакшы жашоого жетип калганбыз. Мамлекетибизге эпидемиянын келиши менен кыйынчылыктар көбөйдү. Сырт жактан тамак аш алынбагандыктан мамлекет элди каржылай албай ачкачылык билине баштады. Ушундай кыйынчылык күндө чоң атамдын буудайын эстедим. Коробузда 2 саан уюбуз болгондуктан чөйүнө жем кошуп жасап, аларга берип көрүүнү ойлодум. Биринчи берген күндөрү толук жебей, шакел көп чыгып жатты. Акырындап башка жемдерден аралаштырып бере баштадым. Уйлар дагы жакшы жеп алып жатышты. Акыры керектүү өлчөмдөрүн таптым. Эми уйлардын аппетити ачылып, бардыгын катары менен жей башташты. Жаш кунажындай секиришип, оюн каракта болуп кетишти. Бирок мен күткөн жыйынтык болбой жатты. Буудайдын машактары уйлардын ашказанында эле сиңип кетип жатты. Бир күнү апам менин жаныма келип, бүгүн уйлар адаттан көп сүт бергенин коурады. Ооба, буудайдын машагынан кийин уйлардын аппетити ачылып, көп жеп акыры көп сүт бере баштады. Мен болсо уйлар өтө активдүү болбогондой, бирок көп жей тургандай. Ошол эле учурда сүттү көп жана майлуу кылып бере тургандай кылып, жемдин керектүү өлчөмүн издеп жатып таптым. Уйлар 2-3 эсе көп сүт бере башташты. Ушул учурдан тарта менин ташым жогору кулады. Алынган тоютту пакеттерге салып, кошуналарга, айыл ичине сата баштадым. Акырындап башка аймактардан дагы заказдар түшө баштады. Бизнести кеңейтиш үчүн акча керек болуп, кредит алмак болдум. Ошол учурда менин тоютум тууралуу Айыл чарба министрлиги кабардар болуп чакыртып калышты. Иш болсо оң жагына чечилип, министрлик менин ишимди колдоп, материалдык жардам бермек болду. Үйгө келсем, изилдөө менен алектенген бөлмөм чачылып калыптыр. Кимдир бирөө менин био кошумчаларымдын секретин издегени билинип турду. Мен чиймелер салынган папкамды министрликке алып кеткеним жакшы болуптур. Мен кайсы бөлмөдө иштегенимди ким билгенин мага кызык болду. Атамдан сурап кошунам аябай кызыгып жатканын билдим. Эмне үчүн экенин билүү үчүн кошунамды андымак болдум. Кечкурун үйүнө жакын барып ыңгайлуу жер таап отурдум. Түн кирип айлана караңгы болду. Урул-бурул болгон фонардын жарыгы гана тийип турду. Күрүлдөгөн үн чыгып, корого машина кирди. Машинеден бири кодо болгон, 2 адам чыгып үйгө кирип кетишти. Машинага жакын келип, айнектен Zoo Intection деген папканы окудум. Менин шекшигеним туура чыкты. Бул убагында чоң атамды сатып кеткен адамдын неберелери эле. Демек азыр дагы мага жолтоо болгону турат. Өзүмчө акырына чейин күрөшөм деп турдум. Көп өтпөй уйлардын өлүмү тууралуу сюжеттер көрсөтүлүп баштады. Биринчи сюжетте баягы түнү менен аңдыган кошунам био кошумчаны берип баштагандан эле уйлары өлүп баштаганын айтып жатты. Буга бир нече айыл чарбага көмөк көрсөтүүчү мамлекеттик эмес уюмдар кызыгып, изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Азыркы уйлардын өлүмүнө менин кошумчаларым күнөөлүү болуп чыкты. Алардын ою боюнча мен ойлоп тапкан тоют уйдун сүт бездерине өтө күч берип, эмчектен сезген ишине тагыраагы ракка алып келет экен. Бул менин ишмерлигиме зыяны тиймек, акырына чейин кармашууну чечтим. Кородогу уйларды текшерүүдөн өткөрттүм. Баары таза чыкты. Бирок менин айткандарым
малдын өлүмүн даярдаган сенсациялык жаңылыктай болбоду. Акырындап адамдардын өлүмүн дагы менин бадымдан жеген уйлардын сүтүнөн көрө баштаганда ишимди токтотууну чечтим. Папкамды алып Zooinfection'дын башкы офисине келдим. Менин ким экенимди ресепшнге айтканымда токтоосуз директордун кабинетине узатып келишти. Столдун артындагы таз кодо кишини көргөндө ушул адамдын ата-бабалары биздин тукумду канча жыл кыйнашты деп ойлодум. Мага колун сунуп мыскылдай күлдү да. Угуп жатам деди. Мен түз эле айтайын, бул папкада сиз издегендин баары бар. 2 миллиард сомго сатканга макулмун. Бул ызы-чуу сөздөр токтогондон кийин жаңы ат менен чыгарып байып аласыз. Менимче бул жакшы келишим дедим. Бир аз ойлонуп турду дагы, сен акылдуу экенсиң. Бирок мен 500 миллион гана бере алам. Бир тыгын дагы жогору эмес деди. Эгер макул болбосоң, адамдардын өлүмүнө сени күнөөлүү кылам. Сени соттойт. Макул болдум. Келишим ийгиликтүү болду. Үйгө келип акчаны ата-энеме көрсөтүп, башка мамлекетке көчүп кетүүгө көндүрө баштадым. Мынча акча менен башка мамлекеттен чакан бизнес баштаса болот. Ата-энемди көндүрөм деген үмүтүм бар. Анткени туура эмес рецептти саткам. Алар түшүнгөнчө бир аз убакыт бар. Шашыш керек. Туура кылганымды билбейм. Аягы эмне менен бүтөрүн дагы билбейм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Класс басып, каналга жазылыңыздар.